Маданият тармагы Орду Толгус жоготууга учурады. 80 жаш курагында Кыргыз Республикасынын эл артисти Валентина Гилка узакка созулган оорудан кийин дүйнөдөн кайтты. Валентина Григорьевна 1941 жылы 23 ноябрда Украина СССРнин Донецк шаарында туулган. 1958 жылы театралдык окуу жайынын режиссердук факультетине тапшырып, Харьков театралдык институтун аяктап, Закарпатский драма театрынын труппасына актриса катары кабыл алынган. Кийин Белград, Астрахань, Иваново, Свердловск театрларында актриса болгон. Валентина Григорьевна 1975 жылдан бери Чыңгыз Айтматов атындагы Мамлекеттик улуттук орус драма театрында эмгектенип келген. Көрүнүктүү актриса өмүрүнүн акыркы күндөрүнө чейин режиссер жана продюсер катары чыгармачылык ишмердүүлүгүн уланткан. Белгилүү актриса көптөгөн ролдорду, образдарды жараткан. Алардын ар бири көрүүчүлөрдүн жана кесиптештердин эсинде чеберчиликтин, театрга, өз кесибине болгон сүйүүнүн үлгүсү катары түбөлүккө сакталат. Валентина Гилканын сиңирген эмгеги мамлекет тарабынан бааланып, бир катар жогорку сыйлыктар менен ардак грамоталарга арзыган. 2016 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, 2021 жылы Кыргыз Республикасынын эл артисти наамдары ыйгарылган. Ошондой эле ушул жылы Жогорку кеңештин ардак грамотасы менен сыйланган. Анын өлкөбүздүн театр искусствосын өнүктүрүүгө кошкон салымы баа жеткис. Валентина Гилка сындуу өз кесибинин чебери республикабыздын сыймыгы болуп, актерлук чеберчиликтин мыкты салттарын сактап, аларды келечек муунга татыктуу өткөрүп берген. Маркумдун үй бүлөсүнө, жакындары менен туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, Орду Толгус жоготуунун оор кайгысын тең бөлүшөбүз. Жапаров, Касманбетов, Байсалов, Эргешев, Жаманкулов, Удовиченко, Иманалиев жана башкалар.